Түшк ардасаga rööretken tovalım. Түшүндө ташип сотолуп кетти да. Ташиевдин соту ачык өтө турган болду. 75-чилердин каты боюнча соттук отурум ачык өтөт. Бул тууралуу Номад ТВга УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов тастыктады. Мындай өтүнүчтү Ички иштер министрлигинин жетекчисинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жактоочусу келтирген. Анын айтымында соттук отурумда каралып жаткан айрым маалыматтар мамлекеттик сырды камтыбайт. Сот өтүнүчтү канааттандырып, процессти ачык өткөрүү чечимин кабыл алды. Каршы тилкеге чыгып кеткен жүк унаасы 3 унаанын катышуусундагы кырсыкка себеп болду. Чүй облустук жол кыймылынын башкармалыгы кырсык 10 июнда болгонун билдирди. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеде келе жаткан DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Андан соң кырсыкка дагы бир жеңил унаа кабылган. Кырсыктын кесепетинен 2 айдоочу жаракат алып ооруканага жеткирилген. Үйдүн бир бурчун сел алып кеткен. 11 июнда Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Сумсар биримдик жана Мончок дөб айылдарында сел жүрдү. Сел турак үйлөрдү, жолдорду жана көпүрлөрдү жабыркатып, мал жаныктарды агызып кеткен. Мазарсай тилкесинде 2 электр мамычасы кулап, Сумсар менен биримдик айылдары жарыксыз калган. Учурда жабыркаган аймактарда тазалоо иштери жүрүп жатат. Булак Азаттык. Бишкекте 9 айлык наристе ажатканага түшүп кетип чарчап калды. Окуя Түлөбердиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин коросунда болгон. Куткаруучулар ымыркайдын сөөгүн алып чыгып милицияга өткөрүп беришкен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.